чаң чыгат. Оргуан чаңды көргөндө эмне кеңин жан чыгат. Атаңдын көрүнүне оргуан чаңды караса. Валиханов Чокон Чыңгызович, толук ысымы Мухаммед Ханафия, казактын туңгуч окумуштуусу. Омскидеги Сибир кадеттик корпусунан билим алган. Батыш Сибир генерал-губернатору Гасфордтун адъютанты, поручик. 1854 жылы генерал-губернатор аны Алимбай Алдабергенов деген соодагер көпөстүн ысымы менен Жети суу ысык көлгө аскердик илимий экспедициянын курамында жөнөткөн. Поэтому, Чокон, мы надеемся на тебя. Еще раз хочу предупредить, поручение очень опасное. Мы надеемся, что поручение будет выполнено. Будет сделано точностью, ваше высокоблагородие. Да поможет тебе. Олмин. Эки элибиз ынтымакта болсун. Эл журтубуз аман болсун. Эки элге бак дөөлөт консун. Алимбай мырза, чыйрыгып калган жоксузбу? Айбек, чапан. Үлкен рахмет сізге. Анда эмесе биздин коногубуздун урматына Назар Манасчыбыз Көкөтөйдүн ашын айтып бермекчи. Алимбей? Алтымыш үйдү бир жүктөп, ашуудан тынбай чыкканды, алтымыш эрди бир союп, атынан катар чыкканды, казандай кара бөркү бар, кан чыккандын баарысын соромун деген эрки бар. Дүйнөнүн ошол Валихановдун экспедицияга катышуудагы негизги тапшырмасы коңшу элдер менен соода байланышын түзүү болгонуна карабастан, ал казак менен кыргыздардын, Орто Азия менен Казакстанда жашаган башка элдердин материалдык жана рухий маданиятын үйрөнүүгө киришет. Анын чоң кыргыз-казак ордосунун уламыштары менен легендалары, Кыргыз санжырасы, Ысык көл күндөлүгү аттуу чыгармаларынын жарыкка чыгышына кереметтүү Ысык көлдүн жээгинде манасчылардан уккан манас дастаны түрткү берет. Чокон Валиханов кыргыздын бугуруусунан чыккан Назар Манасчыдан Көкөтөй хандын өлүмү жана анын ашын толук жазып алат. Бул үзүндү кыргыз элинин турмушун жана салтын деталдаштырып сүрөттөгөн окуяларга бай экендигин Валиханов өз изилдөөлөрүндө баса белгилеген. Валиханов манасчылардын укмушта эске тутуу жөндөмдүүлүгүнө, алардын элдин басып өткөн тарыхый жана рухий турмушун толук чагылдырган керемет чыгармасын эл эсинде түбөлүк сактап келгендигине чоң маани берген. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастайт теле берүүбүздүн кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүнкү чыгарылышта биз ушул Айкөл Манас атабыздын тарыхый инсан болгондугу тууралуу сөз кылалы деп студиябызга кыргыз эл мугалими, философия илимдеринин доктору Хусейн Исаевич агайды жана белгилүү манасчы, филология илимдеринин кандидаты, манас таануучу Таланталы Бакчиев мырзаны чакырганбыз. Куш келипсиздер. Агай, ушу акыркы мезгилде ушул Айкөл Манас атабыздын тарыхый инсан болгондугу жөнүндө бир катар макалалар жарыяланып, ушу сөз болуп келатат. Ушул боюнча сүйлөшсөк, сиз өзүңүздүн оюңузду ушуга токтолсоңуз. Рахмат. Biz Kırgız eli köp kılımlardan keyin azatlıkka çıkkanı mına çını menelle Ayköl Manas atabızdın nakta kanday insan ekendigin, kanday eldi çoğultkandigin, kanday mamleket kurgandığı jönündө açık sözüle başladı. Çınına gelgende bizde elimizde Manas ulu Tengirden jaralgan tarihi insan ekendigin ulam kep kılıp gelişken boluçu
Birinci yolu 1505 yılı ben aytıp bereyin, bundan 510 yıl ilgeri Sayf ad-Din ibn Abbas Aksikendi Mahmud at-Tavarih Majmu Atut Tavarih деген kitabında buna oşo Manas atayın çınığı tarihi insan ekendigin. Anın kimder menen mamile kılıp jana soğuşkanın görsetken japadan жалгыз dalildi darek bolgon. Andan Kıtay Kazak elinin belgülü birinci okumuştu Çokan Valikhanov oşo Kırgızstan'da kıdırıp жүрüp gelgende buna oşonda Çokan Valikhanov dağı Manas özünün tarihi insan ekendigin al uşu eldi çoğultup eldin başın koşup mamleket kurup anan keyin ukmuştuğday batır soğuşçan adam olgandıgын aytıp kelgen. Бирок Совет doğrunda uşulardын баардыгы тең жаап жашырылып келген. Мына мен тиги бүгүнкү биздин телекөрүүчүлөргө журналдын дагы макаланы көргөзүп коеюн. Бухарин, Сталин жана Манас деп аталат. Муну атактуу орустун Манастан Семен Липкин жазган. Мына ошо Липкин жазып атат бул жерде. Мен орусча окуп берейин ушуну. Кыргызча жазып экен, орусчасын окуп берейин. Биздин Манастануучуларга. Сталин шупал и нашупал. Опасности исходит от недобитых восточных буржуазных националистов. Возвеличивая свои национальные эпосы, своих древних классиков, султанов и полковцев, они становятся рассадниками панисламизма, по сути агентами зарубежных мусульманских стран. Их надо уничтожить. Ушул Сталиндин сөзү экен да. Бул Сталиндин сөзү. Сталиндин ар бир сөзү коммунисттик партиянын атынан көрсөтмө болгон. Ошон үчүн биринчиден идеологиялык көрсөтмө болгон. Ошо менен улуттук ошонун ичинде Кыргыздын байыртадан бери келаткан атактуу эл башкаруучуларын, лидерлерин, баатырларын атайын жаап жашырып келген болчу. Мына ошону менен эле бирге булар орустун негизинен Россиянын байыркы баатырларын көтөрмөлөп келишкен болчу. Мынакей биздин окуучуларыбыздан баштап, мектептен баштап мореги 3 баатыр жөнүндө, Илья Муромец жөнүндө, Добрыня Никитич жөнүндө, Алёша Попович жөнүндө булардан өткөн эч убакта улуттук лидерлер болбош керек деген маселени коргоп келгендер. Мына ошо менен чын-чынына келгенде Совет доорунда биз эч убакта Манас атабыздын тарыхый инсан экендигин, ал кантип төрөлгөнүн, кантип жаралгандыгын, Манас эмне деген түшүнүк экендигин эч убакта айта алган эмеспиз. Жана канчалык Манас эпосунун ар кандай варианттары менен чыгарышты, бирок бул маселеге эч убакта көңүл бурбай, Манас эпосу бул жомок, легенда, андан ашка эчтеке эмес деген нерсени айтып келген болчу. Бул баягы кыргыз элинин запкы жеген, кыргыз элинин аң сезиминен баягы ошолордун кыргыздын акылмандарынын аруу тилектеринен жаралган, ойдон чыгарылган каарман катары айтылып келген да, О, каарман катары да. Атыган тарыхый инсан экендигин, ошо элди уюштурган экендигин, кандай жасагандыгы жөнүндө эч убакта айтылган эмес да. Чын-чынына келгенде бүгүнкү күнү биз бул бореги сиздердин теле башкасын коюп Манас айт деген берүүңөрдү биринчи жолу Манас тарыхый инсан деп аткандан кийин биз менимче Манас деген түшүнүк каяктан чыккан, кандай тараган. Анан кийин Манас деген ат кантип коюлган. Манастын бала чагы жөнүндө, анан кийин Манастын тиги кадимкидей эр жигит болуп кыргыз элин жана башка элдерди чогултуп эл түзгөнүн, анан кийин мамлекет башы болуп, анан кандай согуштарды уюштурганы жөнүндө биз бүгүн ачык айтып берсек, элибизгедин астында дагы биздин уятыбыз таза болор эле. Ошого байланыштуу туура көрсөңүздөр, мен айтып калдым, бул Манас деген сөз каяктан чыккан жөнүндө айтып бербейлик, кичине кыска.
Туура, жакшы болот Иә. агай. Ошо Манас деген түшүнүк жөнүндө мен айтып берсем, Манас бул Кудай, ысым, термин, сөз катары Азия, Африка, Европа, ал турбак Америка мейкиндиктеринде кеңири тараган укмуштуудай феномен. Мынакей жаңы эрадан 20-25 миң жылдар илгери Тибет тоо кыркасында Кайлас деген чокуга карап элдер сыйынып турушкан. Байыркы Тибетте байлыктын кудайы, күчтүн кудайы, адилеттүүлүктүн кудайы, сүйүүнүн кудайы жана башка болуп, алар байлыктын кудайы Кубера, ал эми күч менен адилеттин кудайы Манас деп аташкан экен. Кайлыстын чокусуна кудайдын үйдешип келип сыйынган элдер жашоо жана турмуш жарылчылыгына улам Манас кудайга жалбарышып, күч бер, адилеттүүлүк бер дешип жүрүп, алардын бүткүл жан дүйнөсүн Манас деген ысым менен сиңип кеткен экен. Бул өзү байыркы сөз экен. Ал эми кийин Манас атанын атынан тоонун чокусу, дарыя, көлдөр, жерлер жана башка топонимдер дүйнөнүн көп жерлеринде кездешет. Бизде булар ачык жарыяланган эмес. Ошон үчүн мындай биздин сүйлөгөн сөзүбүз биздин көрүүчүлөрдү кызыктырса, бир кош жерин айтып берейин бөлүп. Мисалы, Манас аталган Непал мамлекетинин бийиктиги 8128 километр. Метр. Манаслу деген чоку бар. Жергиликтүү элдин тилинде Улуу ыйык Манас деген түшүндүрөт экен. Манас улуу тоосу да, чокусу. Улуу ыйык Манас чокусу болот экен. Индия мамлекетинде узундугу 500 километр Манас дарыясы агат. Манас аттуу улуттук корук бар. Аянты 50 миңге Камерун чөлкөмүндө Ассам штатында. Ал эми андан ары Тибетте болсо 4557 бийиктикте Манас деген көл бар. Манас Саравар деген көл. Манас со деп окшот экен алардын тилинде. Аянты 500 чарчы километр экен. Батыш Кытайда узундугу 402 километр Манас дарыясы агып, Манас көлүнө куят. Ооба. Демек, булардын баары тең айтып атат, Манас деген бул өзү жалгыз эле тиги ушу биздин аймакта эмес, Африкада дагы, Европада дагы кеңири тарагандыгы жөнүндө кеп болуп атат. Ал эми кийинкилерди алып көрсөк, бул Манас тоо системасынын негизги бөлүгүн азыр Кыргыз жергесиндеги Ала тоосу алып турган Талас Ала тоосунун бийик чокусу Манас ата деп илгертеден коюлган. Манас ата деп. Андан тышкары бул өзү Манас деген сөз Саха тилинде корол, күзөтчү дегенди билдирет. Ер жигиттин эл четинде жоо бетинде болгонун дегенди баяндайт экен. Манас кыргыз араб сөзү сыйына корголой турган жай, качкандар корголой турган орун экен. Мисалы, 40 чородо да Манаска келип коргонушат эмеспи? Демек, Манас түшүнүгү Индия, Непал, Тибет, Кытай, Орто Азия аймактарында кеңири таралып, тоолор, алардын улуу чокулары, көл, дарыя мейкиндиктери байыртадан бери эле аталып келген. Бул түшүнүктөр сөздөр Манас адам Манас ата болгончо, Манас атка конгончо болушу толук ыктымал экен. Жүргүлгөн тушукта, кең Кырымдын оюнда, Кара деңиз боюнда, орголорго Жанагы Тибетте Кайлас тоосу деп бул аябай эле мындай табышмактуу жай катары дагы дүйнөнүн көп илимпоздору кызыгып барып жүрөт да. Анан Кайлас тоосу Тибет деселер эле бир жердин аркы бетиндегидей туйла берет да. Анан бул биздин эле нар жагыбыз, Алайдын эле нар жагы. Алай тоо кыркаларынан өтүп, Улуу Чаттан нары Кытайда өткөндө Ак тоо ооданы бар. Ошол Ак тоо, Опол тоо, тарыхта Опол тоо деп айтылат. Ошол Опол тоодун наркы бети да, ошол Тибет жак. Кайлас, ошо Али деген шаар бар. Ошонун жанында тегерегинде негизинен кыргыздар жашайт экен да. Эми алардын тили баягы Кытайдын тилине менен аралашып кеткен, бирок кыргызчадагы сөздөрдү билет экен. Анан ошол жерде жана сиз айтпадыңызбы, 4000 метрден бийиктикте
Манас көлү бар экен деп, Манас сарабар деп айтылат экен тибет тилинде. Бирок маанисин билишпейт экен. Анан изилдеп көрсөк, бул Манастын сары буурасы, сарабар деген сары буурасы. Ошол баягы чоң казаттан Манас атабыз жарадар болуп келатканда, балким ошол Тибет жактан тауптарга көрүнөбүзбү деп кайрылган окшойт. Анан ошол жерде сары буураны баягы курмандыкка чалган жер экен да. Анан Тибеттин монахтары айтышат экен, ушул жерде бир төө союлган экен деп. Анан мынакей бул нерсе дагы азырынча гипотеза, бирок мунун дагы өзөгүн издеп көрсөк табылчудай бир жагдай бар да. Анан негизи эле Майкөл Манас атабызды кыргыз эли эч убакта анын тарыхый адам, инсан болгондугун танган эмес. Анан сиз айткандай Манасты баягы ачык айткан манасчыларды куугунтукка учураган учурлар көп болгон экен да. Бул мына Совет өкмөтүнүн доорунда эле эмес, ага чейин дагы манасчылар жашырынып манас айтып, баягы тыңчыларды кооп коюп манас айтуунан баягы көп башка элдердин эзүүсүндө турган мезгилдерде жашырынып айтып келген экен. Ошол себептен улам кыргыз баласы биз башка кыйынчылык түшкөндө дагы Манас атам колдой көр деген баягы чакырыкты, ураанды айтып келишкен да. Мен бир согуштун ардагери аксакал менен сүйлөшкөнүмдө, мындан бир 20 жыл мурда газетага интервью алгам. Анан ошол аксакал айтты да, биздин ротадан эч ким калбай калды дейт. Согушту эле немистер тытып эле келатат дейт да. Анан минометтордун октору жаап атат дейт. Анан ошондо оозума кандай келгенин билбейм дейт. Манас атам колдой көр деп кыйкырып ирдим дейт да. Анан бир маалда карасам, баягы эме снаряд түшкөн жер топурак мүктүран үстүндө жаап калыптыр дейт. Анан ошентип тирүү калгам дейт, ротадан жалгыз калгам дейт. Анан ушундай нерселер адамдардын турмушунда, өзгөчө биздин кыргыздардын турмушунда көп эле кездешет экен. Анан бүгүнкү күндө муну кээ бир биздин замандаштарыбыз ширк, анда минтип айтпагыла, эметпегиле деп жүрбөйбү? Бирок элдин оозунда бул айтылып келген да. Бүгүн деле айтылып жүрөт. Кээ бир убакта молдокелер сөздөрү дагы байкабай айтып алышат да. Ушундай жагдай бар. Анан ушундан алганда дагы бул Манас атабыздын эгерде тарыхта орду жок болсо, анда ушунчалык чоң дастан жаралат беле. Анан бул Манас эпосунун кайсы бөлүгүн гана окуп алсаңыз, бул кененимге чейинкиси бүт эле реалдуу турмуш сүрөттөлгөндөй окуган адамга мындай таасир калтырат да. Ал эми кененимден баштап жана фантастикалык бир окуялар, жомоктук окуялар, жана эртөштүктүн жер астына барган сыяктуу жиндер менен, дөөлөр менен баягы мамилелери айтылат да. Анан ушул жагынан алганда дагы биздин Айкөл Манас атабыздын тарыхый инсан деп айтууга биздин толук укугубуз бар. Эгемендүүлүк алгандан кийин сиз өзүңүз айткандай, биз муну ачык айтып, ушул багытта изденип, изилденип көп нерселерди тапсак болчу да экен. Мен сиздерге айттым эле, жакында былтыркы жылдын аягында Бешбежинге барып келбедимби? Ошол жерде чет бежинде, бүгүн Леояң деген шаар экен. Ошол Леояң шаарында бир шаардын чет бежиндин батыш дарбазасы деген дарбазанын, ошол кидандардын убагындагы дарбазанын бир фрагментин сактап коюшуптур. Ошол жерде музей бар экен. Анан ошол музейди көрүп жатсак, ушул Манастын эпостогу сюжет тартылган сүрөт да. Муну көөнө сүрөт, өтө эскилиги жеткен, чала эле араңдан зорго көрүнгөн сүрөттөр экен. Анан ал сүрөттөрдү фотого тартып алдым. Анан мында 6 сүрөт экен, 6-оонун 5-өүндө бир баатыр адамдын сүрөтү бар. Мына могул жерде агай. Бул сүрөттө мынакей ошол жана Леояңды, чет бежинди камап аткандагы сүрөттөрдүн фрагменти да. Андан кийинки сүрөттө
ошол чет бейжиндин мындай тегерек коргон, анан жанагы аңгеги бар, эпоста кандай китапта айтылып жүрөт, суу толтурулган. Анан анын ар жагында жана Жазайыл мынтыктардын жанында жаткан Кытайдын коргоочулары суудун берки бетинде жаа менен атып аткан атчандардын шаарды курчап турган сүрөтү. Кийинки сүрөттө Кытайдын императору кеңешип атат, эмне кылабыз деген да. Андан кийинки сүрөттө баягы сандалга каптардагы бир алтын буюмдарын салып тартуу менен атчан атабыздын алдына келип турган сүрөт. Андан кийинки сүрөттө, мына моуреки сүрөттө, бул жерде ушул чет бейжиндин тагына отуруп аткан азем да. Мен бул сүрөттү момундай кылып туруп эме кылып тарттым, агай. Ошол сүрөттүн өзүн эле бастырып, анан краска менен боёдум да. Şu кандай болор болду экен деп. Анан могу жердеги көк, кызыл, сары, жашыл сүрөттөрдү дагы эмне үчүн мындай чапан кийгиздиң деген суроо туулушу мүмкүн. Балким мындай эмес, кара кийим кийгендир, кызыл кийим кийгендир, күрөң кийим кийгендир деген нерсе болушу мүмкүн. Бул Манас эпосунун өзүндө, бул Саякбай Каралаевдин вариантында айтып атат, 10 000 аскер көк болду дейт. Иш абыдан көп болду деп атат да. Анан 10 000 аскер кызарды дейт. Анан жол абыдан узарды. Деп анан 10 000 сары болду, 10 000 ак болду. Ак кийим кийген. То есть форма. Бул ошол атабыздын аскерлеринин ар биринин аткарган бүгүнкү күндөгү гвардиянын кийими, анан пехотанын кийими, артиллериянын кийими дегендей бир өзүнчө бир формалары болсо керек деген жагдайдан алып туруп эме кылдым. Анан Манас эпосунда ушул такко турган жөнүндө маалымат бар бекен деп карап көрсөм, бар экен. Мындай окуп берейин азыр. Искендер тийбес Бейжиңге илесин таап кол салдык. Чалыяр жетпес Бейжинди чалкан салып ичине чаркыбыз жетип биз алдык. Топон суу тийбес Бейжинди тос-тос кылып эл журтун талкалап жатып биз алдык. Таш талканын чыгардык. Айзанын учун кан кылдык. Азман жерди чаң кылдык. Аралап жүрүп Кытайды кырып жоюп дал кылдык. Алтын таажы кийгизип, Айкөл Манас Баатырды чоң Бейжиңге хан кылдык деп. Бул Саякбай Каралаев атабызда айтылып атат да. Ошондой эле могу такко турганын сүрөттөгөн Керней сурнай тартылып, доул басы кагылып, чуулганды сал деми дейт. Мынакей ошол могу сүрөттө доул басы дагы, Керней да, сурнай да бардыгы тең көрүнүп атат. Демек эпосто айтылган нерселердин дагы чындыгы бар экендигин ушул Кытайдын чет бейжининдеги сүрөттөр тастыктап атат да. Анан таланталы сиз Манасты айтып эле жөн болбостон Манасты дагы изилдеп келесиз. Ушул сиз өзүңүздүн дагы ушул Манас атабыздын тарыхый инсан болгондугу боюнча өзүңүздүн көз карашыңызды телекөрүүчүлөргө айтып берсеңиз. Эми бүгүнкү күндө биздин ата мекендик кыргыз илиминде жалпы эле дүйнөлүк илимде Манас 3 түрдө каралып келе жатат. Биринчиден Манас бул мифтик образ, экинчиден бул реалдуу тарыхый инсан, үчүнчүсү бул элдин мындай таланты менен жаралган, кыялы менен жаралган көркөм образ деп. Мына ушул 3 көз караш, 3 ой, пикир. Айрымдары Совет доорунда жаралган, түзүлгөн, атайын ошол боюнча деген чоң иш-чаралар өткөрүлгөн. Айрымдары мынакей ушул эле эгемендүү жылдары түзүлгөн. Дээрлик кыргыз эли ушул күнгө чейин кандай гана доор өмүр сүрбөсүн, кандай гана тарыхый кырдаалдарга туш болбосун, кыргыз эли ар дайым Манасты тирүү баатыр болгон инсан катары кабыл алып келген.
Муну эми биз каалайбызбы, каалабайбызбы, эл ичинде айтылып келген пикир, бул элдин ою. Мен ушуну айтып жатып, бир топ өзүмдүн жеке демилгем менен иликтөөлөрдү жүргүзүп, ошондо белгилүү мифолог Андрей Никонов деген окумушту бар. Мына ошол Никоновдун изилдөөсүндө айтылат да, байыркы түрк тилдүү элдердин мифтеринде Теңир ааламды жараткан дейт. Алгаш жарык болгон дейт. Ак жарык болгон дейт. Андан кийин актан ошол жарыктан Теңир өзү жаралган дейт. Теңирден анан аалам жаралган дейт. Мына ошол Теңирдин 3 уулу болгон дейт. 3 курбустан деп айтылат дейт. Биринчи уулу Тун уулу Гесер дейт, монгол тилдүү элдерге караганда. Же болбосо Манас дейт, түрк тилдүү элдерге караганда дейт. Экинчиси Чыңгыз дейт, үчүнчүсү Теңиз дейт. Мына ушул жагынан алып караганда, эми ошол 3 курбустанга кирген 3 уулдун ар бир өзүнүн айткара турган озуйпасы бар. Бул ааламда. Эгерде Теңир бүткүл ааламды башкарып, тейлеп, көзөмөлдөп, жаратып жатса, ошол Манас, Кесер, Чыңгыз, Теңиз ошонун ар бирөөнүн өзүнүн аткара турган кызматы бар. Мына ошол Манас айтылат. Бул жер үстүндөгү адилеттүүлүктүн, калыстыктын жана тирүүлүктүн кудайы дейт. Ошону тейлейт дейт. Анын озуйпасы ошол дейт. Ошону тейлейт дейт. Тескөөчүсү жана тейлөөчүсү деп. Ал эми Теңиз болсо бул суу, жер үстүндөгү суунун жана асман менен жер ортосундагы суунун, абанын тескөөчүсү дейт. Ал эми Чыңгыз болсо бул жер астындагы ааламдын, дүйнөнүн тескөөчүсү дейт. Бул жагынан алып караганда, бул жанагы дагы бир пикир бар. Мүмкүн бул эртөштүк деп айтылат да. Ушу жер астын тейлеген тескөөчү бул ушу Теңирдин 3-чү уулу же Чыңгыз, же болбосо Төштүк. Эми мен муну жана бизде бүгүнкү күндө өкүм сүрүп келе жаткан, элибизде жашап келе жаткан 3 пикирдин бирине токтолуп атам да. Ошо пикирдин бири бул Манас Кудай же жарым Кудай, же атайын Кудай жаратып, жер үстүндөгү адамзатты тескей турган күч, касиет, кубулуш катары жиберилген деп айтылат. Мындай пикирлер эми Потаповдун да көз карашында, Потаповдун да иликтөөлөрүндө бар. Муну бир таптакыр жокко чыгарбашыбыз керек. Муну гипотеза катары, божомол катары жашоого укугу бар. Муну ушундай деп түшүнүшүбүз керек. Ушундай көз карашты карманган биздин Манас изилдеген окуучулардан Муңдук Мамыров агайдын эмгектеринде дагы ушундай көз карашты карманат да. Муңдук агайыбызда да ошондой көз караш бар. Анан деги эле бул эми баягы эзотерика илими бизде Кыргызстанда эми гана келип атпайбы? Анан бул жагынан изилдөөлөр биздин Совет доорунда атеисттик мамлекет болгондуктан кийин атеизм идеялары аябай кеңири баягы пропагандалангандыктан бул темадагы толук изилденген эмес да. Эми бул жагы. Ал эми тарыхый инсан болгондугуна келсек да, тарыхый инсан болгондугуна келсек, бул биздин кыргыз санжырасын байыркы ата бабалардын жазма санжыра дегенди бизде тилекке каршы көп замандаштарыбыз бул тиги баланчанын атасы баланча, анын атасы баланча деген эле жазуу катары кабыл алып келген да. Бүгүнкү күндө деле ошондой түшүнүктө. Анан муну тарых катары, кыргыздын тарыхы катары мындай орусча айтканда серьезный дейби, подход жасап, серьезный мамиле
кылбай келебиз да бүгүнкү күнгө чейин. Бирок ушу кыргыз санжырасын алып, анан Кытайдын жазма тарыхын, анан эле ушул биздин Манасты алып туруп, ушул жердеги сүрөттөлгөн сүрөттөмдөрдү алып карасак, окшоштук барбы же жокпу деген суроону коюп туруп изилдеп көрсөк, чыны менен окшоштук бар экен да. Мисалы үчүн Саякбай Каралаев. Саякбай Каралаев бул 20-кылымдын Гомери деп бул кишиге чыгармачылыгына чоң маани берилген. Мына былтыр жылдын этегинде Саякбай Каралаевдин айтылган академиялык басылмасы толук варианты жарык көрдү. Буга баарыбыз күбө болдук. Ал эми Саякбай Каралаев Кытайдын жазмасын, даңзасын эч мүмкүнчүлүгү болгон эмес да. Ал эмес бүгүнкү күндө биз дагы Кытайдын жазмасына кире албай жүрбөйбүзбү? Анан Кытайдагы кыргыздар, ошол Кызыл Суудагы, ошол Суарда жашаган биздин тектеш кандаш бир туугандарыбыздын ошо Кытайдын өздөрү официалдуу түрдө жарыкка чыгарган маалыматтардан чогултуп жазган китеп бар. Ханзу жазмаларындагы кыргыздар деген. Ошол китеп менен, анан Санжыра менен салыштыра келгенде, мен дагы бир китепти алып келдим бүгүн. Муну Атлас Архонских памятников дейт. Бул ошол Алтай, Хакасия, Монголиядагы таш эстеликтеринин чогултулган жыйындысы да. Анан ушул жерде алганда, муну мен байланыштырып атканым, тарыхта биринчи түрк каганаты, экинчи түрк каганаты деген түшүнүк бар. Анан бул биздин көп окумуштуулар бул түрк каганаты дегенде кыргызга эч кандай тиешеси жок сыяктуу айтып келет да. Анан Карахани мамлекети дегенде дагы окумуштуулар бул кыргызга тиешеси жок мамлекет катары айтып келет. Ушул себептен улам Караханилердин аймагына биздин Кыргызстан ысык көлүбүз, Чүй өрөөнү, Талас өрөөнү, түштүк жак кыргыздар бүт баары Караханилердин мамлекетинин карамагында калып атат да. Анан ушундан улам биздин окумуштуулар кыргыздар Энес айдан 11-кылымда көчүп келген деген түшүнүктү аябай таңгуулап келген да. Ушундан улам биздин могу өсүп келаткан муундагы жаштарыбыздагы карахандар булар кыргызга тиешеси жок. Ал эми биз 11-кылымда Энесейден келгенбиз деп атат. Андай болсо Манас атабыз 11-кылымдан кийин келген болуп атат да. Анан ушул жагынан мындай салыштырып карап көргөндө, мына биринчи түрк каганаты бул 545-жылдан 634-жылга чейин жашаган хандык болгон экен, мамлекет. Ал эми Кытайдын жазмасын карасак, 634-жылы кыргыздардын каганы өлүп атат. Илик деген бул чоң даражадагы хан өлүп атат да. Анан Санжыраны карасак, 634-жылы Орозду өлүп атат. Эпосто Манастын чоң атасы Карахан катары айтылып келип атпайбы? Туурабы? Карахан, эгер Карахан Манастын чоң атасы болсо, анан Карахани мамлекети кандайча бизге тиешеси жок деген суроо туулат да өзүнөн өзү. Жиргөлгө тушукта, кең Кырымдын оюнда, Кара деңиз боюнда, орголорго Могу орустун окумуштуулары, батыштын окумуштуулары карахандарды изилдегенде 11-12 кылымды гана ошондон беркисин алат да. Андан наркы маалыматтар жок. Маалыматтарга таянганда дагы Махмуд Кашкаринин эмгектерине таянат экен. Анан Жүсүп Баласагындын Кутатгу билигине таянып, ошол жердеги ошондон берки гана тарых изилденген да. Наркы тарых жок. Кытай жергесинде жашап жүрүп, 2004-жылы дүйнөдөн өткөн Сатыбалды Алы деген манасчы аксакал болгон экен. Ал кишинин Манастын бабалары деген чыгармасы колубузга тийди. Анан окуп отурсак, ошол жерде дагы Карахан атабыздын бул кыргыздын түпкү аталарынын бири катары сүрөттөлүп атат. Анан жер
кыргыздар тей кылымдардан бери жашап келген жер болсо, дагы бир ушуга тактоо, орустун окумуштуусу жазып атат, Алтайга барганга чейин 5 кылым кыргыздар Тянь-Шань өңүрүндө жашаган деп атат. Демек, бул жагынан дагы маалыматтар ушул жакта кыргыздардын жашагандыгы айтылып атат. Ал эми Санжырадагы маалымат жана 634-жылы Орозду хан дүйнөдөн өтүп, Ороздунун 10 баласы, бир вариантта Саякбайда 8 баласы деп айтылып атпайбы? Анан салыштырып көрсөк, Орозду 30 жашында хан болгон экен. Хан тагын отурган экен. 67 жыл хан болуптур. Орозду атабыз. Анан Санжырада айтат, Ороздунун хандык учурунда каш кагып душман келбеген дейт. Демек, ошол жанагы биринчи түрк каганатында отурган каган биздин Орозду атабыз экен да. Анан Орозду өлгөндөн кийин каганат экиге бөлүнүп кеткен дейт. Чыгыш каганат, анан батыш каганат деп. Батыш каганатында биз калганбыз, чыгыш каганаты кийин жанагы уйгурский каганат деп тиги жакка бөлүнүп кеткен экен да. Анан муну Санжыра менен салыштырып көрсөк, Санжырада Орозду өлгөндөн кийин ордуна убактылуу хан кылып, ханды көтөргөнгө чейин, шайлаганга чейин Кошой атабызды хан кылып шайлаган экен. Ороздунун ашы 2 жылдан кийин өтүптүр. Балдарынын ыркы жок болгондуктан эмне кылабыз, кандай кылабыз деп кыргыздын акылман аксакалдары чогулуп, анан кыйгатуу дегенди киргизиптир тарыхка. Кыйгатуу эмне дегенде айтыптыр, ошол бизде Манаста дагы бир чаташкан бир жагдай бар да, кыз сайкал. Кыз сайкалды бир эмесинде Манас алам деген дейт, бир эме деп ушундай айтылат да. Ал эми Санжырада айтылган боюнча ошол Орозду өлгөндө кыз сайкал 18 жашта экен. Ушундай чырайы сулуу, анан акылдуу, анан көп өнөрдү билген баатыр кыз болгон экен да. Ороздунун 10 баласы мен алам деп ичара талашып эметкенде кыз сайкал айтыптыр. Эгерде мени алам дегениң мени менен жекеме-жекеге чык дептир. Кылыч чабышасыңбы, найза сайышасыңбы? Эгерде мени жеңсең, анда мен тием дептир. Жеңилсең, анда өлөсүң деген экен да. Анан тигилер дагы батынып кире алган эмес экен. Анан ошондо Бакай атабыз аксакалдардын алдына сунуш киргизип, жана кыйгатууну киргизет. Кыйгатуу эмне дегенде мындай айтат. Кыйгатуу деген бул жамбынын татаалдашкан түрү. Мунун байгеси 100 жамбы дейт. 100 тайтуяк алтын, 100 жылкы, 100 төө, 100 топоз, анан 1000 кой байгеси. 1000 кой. Баш байгеси кыз сайкал дейт да. Кыз сайкалдын атасын менен сүйлөшүп, Кылымбек баатырды көндүрүшөт. Кылымбек баатырды көндүрүп, анан айтат. Эгерде Ороздунун 10 баласынын бири кыйыкты чүрүп алса, бул кыз сайкалды алат, байгенин баарын алат. Анан кошумча хандыкты чүрүп алат дейт да. Четтен келген коноктор эгер атса, анда булар тек гана байгени алат. Кыз сайкалга тиешеси жок, хандыкка тиешеси жок. Эгерде кыргыздын башка хандар, 7 хандык, ички 7 хандыктан бирөө чүрүп алса, атып алса, кыз сайкалга тийишпейт, байгени алат, хандыкты алат дейт да. Анан аш башталгандан кийин 7-8 күнү 2 күн кыйгатуу болот экен. Ороздун балдары эч кимиси тийгизе албайт, хандар тийгизе албайт, коноктордун эч кимиси тийгизе албайт. Акыр аягында кыз сайкал чыгыптыр. Кыз сайкал чыгып, баягы атып алыптыр да, кыйыкты. Анан аксакалдарга жүйөлүү суроо берет да. Эми кыздын ордуна кимди бересиңер? Дегенде аксакалдар баягы тамаша чыңгарлаштырып, Ороздунун 10 баласын бердик деп коюптур да. Анан ошондо баягы четтен келген коноктор көп болгонда. Анан ошондо Алооке бул Жакып менен Шыгайга келип, көрдүңөрбү? Силердин атаңардын хандыгын бербеш үчүн ушундай мазактап атат. Силер бизге өткүлө.
Биз аскер курап келип туруп атаңардын хандыгын тартып беребиз дегенде, ошондо 100 000 киши менен ар биринде бир 10 000ден киши болгон экен. Оростунун 10 баласы ошо калмактар тарака көчүп кеткен экен да. Мына ушул тарых менен Кытай жазмаларындагы тарыхты салыштырып көрсөк, анда илик ойрондолгондон кийин 100 000 киши келип бизге кошулду деп атат. Булар өздүгүнөн атай ак дилинен келип кошулган жок, булар айласы кеткенден кошулуп отурат. Эми буларды кандай бөлүштүрөбүз деп атат. Ал эми Саякбай атабыз айтып атат, таш сайынган Кытайдын тазалары чогулуп, бул кыргыздарды кандай бөлүштүрөбүз, кандай жайгаштырабыз деп атат. Мына ушул окуяларды алып карасак, биз мынакей эпос, тарых, санжыра үчөөбү бир нерсени айтып атат. Анан санжырада айтылат, Орозду өлгөндөн кийин тигилер Алтайга көчүп кетип 36 жылдан кийин Манас төрөлдү деп атат. 36 жылдан кийин. Демек Алтайда Жакыптын үй бүлөсүндө Ороздудан кийин 36 жылдан кийин төрөлсө, бул 7-чи кылымдын аяк чени болуп атат да. Анан ушул жагдайларды салыштырганда дагы Айкөл Манас атабыздын ошол Алтайда туулгандыгы бул дагы далилденип аткандай таасир берет да. Жер өлгөн тушукта, кең Кырымдын оюнда, Кара деңиз боюнда, орголорго Агай, сиз дагы таланталы, өзүң дагы Алтай жергесине бир нече жолу барып келдиң. Сен да биз да агай менен 2010-жылы бардык элек. Ошол Алтайдагы Манас атабыздын туулган жери не дагы бир аз кайрылып көрбөйлүбү агай? Ошол жөнүндө өзүңүздүн таасирлериңизди айтып берсеңиз. Мынакей Манастын жайыты деп, Манастын жайыты ошол жерге токтодук. Ошол жерге биздин республикабызда алып барган боз үйт тигип баарыбыздан ошол жерде болдук. Аксак жайлоосуна. Аксак жайлоосунда ошо Манастын жайыты деп коет экен. Эми ал жер өзүнчө кызык жер экен. Жанагы биздин тиги өзүнчө мындай бөлүнгөн сыяктуу болуп турат. Эгерде тиги оң жагынан биз көтөрүлгөн жагынан келсек, тиги түз жерден келдик, тоонун үстүнө чыккандай болуп. Сол жагынан келсек, чоң суу агат экен, суу агат экен. Тегеретте, мындай тегеретте бак тигилиптир. Ал бак тигилгенде дагы жанагы тиги орусча айтылып жүрөт. Кедир. Кыдыр дарагы. Кыдыр дарагы деп айтат экен да. Биз ошол сөздү Алтайдан угуп келдик да. Алтай эли бул кыдыр дарагы. Кыргыздардын ыйык дарагы деп этилет экен. Мынакей ошондон өзүңөр баш болгон жигиттер алып келип республикабыздын ар бир аймагына тигилди го. Ооба. Мына ошондон кийин ошол жерде биз ошол жерде болуп, тиги Манас атабызга Куран окуп, жайытында болгондой деп. Анан кийин эртеси күнү баарыбыз тең Манас атанын туулган жерине бармадыкпы? Бөйрөктүүгө бардык. Бөйрөктүүгө бардык. Ошондо тоонун астында, Манас тоонунун астында, күнчыгыш жагында өзүнчө мындай боз үй бата турган жерде үңкүр сыяктуу, бирок үңкүр эмес. Мына ошол жерде татнакка болуп жасалган экен. Мына ошол жерде Манас туулган деп көргөздү бизге. Жылы жок, бирок Манас туулган. Анан ал тоонунда айланып барсаңыз, ар жагында тоо бүткөн жерде ары тиги Алтай жактан келген, Алтай эмес, тиги Сибир жактан, Байкал жактан келген Зайсан деген суу бар да. Ошо Зайсан суусунун аягы келип алып туруп Манас көлүнө куят экен. Анан ошондон келип алып туруп, биз көргөндө чын эле Манас туулган жер экен, Манас өзү жүргөн тоо бар экен, Манас өзү сууга түшкөн көл бар экен деп биз ишенип келдик. Демек Манас атабыз ушу туулган жери Алтай экен деп бизде ишенич калып калды. Анан ошол жерде мындакей биздин эмедеги Манаста айтылып жүргөндө Манас деген сөз кайдан чыккан деген сөздү окуп берейин мен. Мүмкүн кызыктырар. Бул өзү тиги Саякбай атабыз менен Сагынбай атабыз болгон экен. Манас сөзү мындай чечмеленет дейт. Берген болсоң уруксаат, мен коеюн атын деп дубана сүйлөп калганы, баш жагына мим келсин, пайгамбардын сүрөтү, ортосуна нун келсин, Олиянын сүрөтү, аягына сын келсин, арстандын форму. Арты кайда кеттикен, ал үчөөнүн оруну, окуп билди Манас деп, оозума келди ошондой кеп. Ат коюлду Манас, Алла Таала сактасын,
Ar baladan kalas dep bata kıldı barısı. Açıp bunun okusun. Ak kalpak Kırgız moldosu. Aytkan tilim enet dil. Akıl mandar oylop bil. Arkıt atanız Türktür. Anık tili Kırgızda anday alba jürüptür dep. Аңдай албай жүрүптүр деп. Мына ошол биздин тиги үздүн ошо 20 кылымдагы аталарыбыздын манасында айтылып жатат. Демек, Манастын туулган жеринен кийин Манас деген ат каяктан коюлуп калгандыгы жөнүндө болуп атат да. Анан ошол жеринде улап берейинчи мен. Ошо андан ары дагы чечмеленет. Ушул саптарды өзүнчө чечмелешкен экен. Биздин тиги Сагынбай атабыз менен Саякбай атабыз. Бул жерде дүйнөлүк тагдын Манастын элесин чыккан бул өзү шумерлердин ман болуп деген түшүнүгүндө экен. Ман, мим, анан сы дегенди. Кийин эле саммит дүйнөсүнө өткөн. Жазуунун калыптануу процессинде араптын мим тамгасына көчкөндө аны эң башкы мүнөздүү белгиси тегерек, шакек, чен гана калган. Калганы жышылган араб стилинде саймаланган. Демек биз эми семит дүйнөсүнө адашкан кийинки жолбун тамганы эмес, эм тамгасынын өзүнүн абал башын алабыз. Ортосуна нун келсин. Ны тамгасы байыркы түрк урунасында мындай салтты белгилеген. Башкача айтканда айдын сүрөтү. Эмне үчүн мындай? Капыстан мындай жарган чагылгандай ананда сыры мага күтүүсүз ачылды дейт. Көрсө тамганын сыры дал дабышында катылып жаптыр. Нан экен. Биз үчүн, кыргыздар үчүн күн сайын колубузга алып жеген нан экен. Ал эми нан деген сөздүн мааниси байыркы заманда кара жердин өзүн билдирген. Ал эми жер эне демекчи, байыркы шумерлерде жердин ээси нанна, инанна саналган нан жерине бир утум. Ошентип байыркы башаты нан кийин урунага ны болуп түшкөн тамга келип чыккан дейт. Мына ошондон келип алып туруп, ал нандын жердин байыркы белгиси экенин кайталайм деп жазып атышат. Төрөн дүйнөсүнөн семит дүйнөсүнө огон аяна сын келсин. Арыстанын форму. Сы тамгасынын урунадагы сапаты биртик чийип, анын окулушу из. Башкача айткан сүрөт эле өзү айткан турат. Из салуу. Демек ошондон келип алып туруп, ман тамгасынан келип алып туруп, Манас деген сөз чыккан деп. Мына ушинтип биздин тиги санжырабызда Манасты ушундай чечмелеп берип атышат. Бул эми баягы мындай алганда окумуштуунун ошол Манас сөзүн чечмелөөсү да. Окумуштуулардын ошол Манас сөзүн чечмелөөсү болуп атат, салыштыруу менен да. Аны эми сиз жана башында айтпадыңызбы агай, Манас сөзү ушу көптөгөн элдерде айтылат экен деп. Өзгөчө санскрит тилинде дагы Манас сөзү айтылат экен. Анан могу мен былтыр бир интервью уюштурдум эле, ошо Тибеттеги кыргыздарга 4,5 миң метр бийиктикте жашаган өздөрүн күн балдарыбыз, биз нурдан бүткөн балдарыбыз деген адамдар бар экен. Кыргызбыз деп айтпайт экен, бирок тили кыргыз тилинде сүйлөйт, үрп адаты, салты кыргыздыкындай экен. Сыйынган баягы ишеними Көкө Теңирге сыйынат экен. Башка диндер аларга жетпептир. Анан ошолордун түшүнүгү боюнча дагы Манас бул акыл. Акылдын туу чокусу, бийик акыл деген маанини берет экен деген түшүнүктө экен да ошол элдер. Анан ушул жагынан алганда дагы алардын ошол кыргыздардын Манас баатыр жөнүндө эч кандай түшүнүгү жок экен. Бирок башка элдер, Индиядагы жана Кашмир тарапта жашаган кыргыздар, тети Хилунжанда жашаган Фуи провинциясында Кытайдын жашаган кыргыздардын тилин жоготуп койгон. Алар Кытай тилинде сүйлөшөт, бирок Манас атабыз деп Манастын эстелигин куруп, Манастын баягы тилди жоготсо дагы дилин жоготпогон кыргыздар бар экен. Мен муну айтып атканым, атайын барып көрүп келдим да. Бул Пекинден ары 900 километр экен. Анан бизде көпчүлүк учурда Манас атабыз Бешбежинге барган эмес,
ал могул эле Үрүмчүгө, Жымсарга, анан Бейтинге барган ушул жерде эле болгон согуш деген баягы түшүнүк айтылып келген да. Анан ошол түп бежинде болгондо ошол жерде жанагы Алоокенин, Кидандардын музейи бар экен. Алоокенин эстелигин коюптур, шаардын ичинде да бар экен, анан музейдин ичине дагы эстелигин коюптур. Ана эми Алоокени булар ошол Кидандардын 2 фамилиясы болгон экен. Бул Жолой фамилиялуу, анан Со фамилиялуу дейт. Анан Манас эпосунда Алмамбетти айтып атпайбы? Солаладан сылаба, сылабадан солала, солаладан сошоя деп. Анан ушул жагынан алганда дагы бул туура келип атат. Ушул Кидандардын мезгилине туура келип атат да. Анан Алооке боюнча бул Абооке Жолой, Абоджи деп айтылат экен. Анан ошол Кытайдын Дуңшилин деген профессору Кидандардын тарыхын изилдеп, анан ошонун илимий эмгегинин негизинде Кытайдын мамлекеттик 10-чу каналы 5 бөлүмдөн турган атайын документалдуу фильм тартыптыр. Ошол фильмде алар айтып атат, Алооке, Абооке кандайча Алооке болуп калган. Булар 3 жылда бир падышаны шайлашчу экен, ханды, хаканды шайлоо жолу менен. Анан ал 2 жолу срок болуп, 2 жолдон ашык шайланчу эмес экен да. Демократиянын, алардын демократиясы ошондой болгон экен. Ал эми тиги Абооке ал 3-чү жолу калгысы келгенде бир туугандары каршы чыгыптыр. 4 бир тууганы бар экен. Эпоста Алоокенин 4 бир тууганы бар, туурабы? Анан бир туугандары каршы чыкканда бир туугандарын камап, бир туугандарын жанындагы нөкөрлөрүн, жора жолдошторунун баарын камап, анан 400-ün өлтүрүптүр. 400 адамды өлтүрүптүр. Анан бир туугандарынын бирөөсү дейт, согушуп атып качып кеткен дейт. Алмамбеттин тарыхы туура келип атат да. Анан Алооке болуп калганы бул Кытайдын баягы лама дининдеги эмесин чакырып, Абооке өзүнө кеңешчи кылып, анан бийликти шайлоо жолу менен эмес, атадан балага кала тургандай кылып туруп эме өткөзүптүр да, обряд өткөзүптүр. Ошондо чоң алоо жаккан дейт. Көрдүңүзбү? Чоң алоо жаккан. Ошондон кийин Абоокенин аты Алооке болуп калган. Бул жагынан алганда дагы Алоокенин биздин Манас эпосундагы каарман да. Анан жанагы Кытайдын тарыхчысы менен жолукканда Дуңшилин профессор айтып атпайбы? Абооке барган жери бул тетиги Кытайдын бүт ички Монголия бер жактын баарын каратып, анан мына Даван өлкөсүн караткан дейт. Караханилерди караткан дейт. Баласагын шаарын караткан дейт. Талас шаарын караткан дейт. А бизде эпосто Алооке келип, Таласка чейин келип, кол салып, эме кылып атпайбы? Басып алып атпайбы, туурабы? Анжиянга барып, тагын орнотуп атпайбы? Анан Алооке келсе, бияка, анан Манас атабыз кантип бара албайт? Аларды кубалап да болсо барат да, туурабы? Анан ушул жагынан алганда дагы булар Кытайдын окумуштуулары бүгүнкү күндө Алоокенин тарыхый инсан болгондугун далилдеп, анын жашаган доорун далилдеп, анын мүрзөсү ошол бежиндердин түп бежин менен орто бежиндин ортосундагы тоолордун арасында экен, ошонун мүрзөсүн казып, анын сөөгүн алып чыгышып, жанагы эме менен кебетесин жасашып, чаптап, анан кайра ордуна көмүп коюшуптур. Анан бул жагынан алып бүгүнкү күндө Алоокенин баягы мүрзөсү мамлекеттик корук катары пайдаланылып, анан биз Манастын күмбөзүнө биз каттаган сыяктуу эле анын күмбөзүнө да тоо арасына туристтерди алып барып, эл каттап, ушундай бир зыяраттарды жүргүзөт экен да. Ушул жагынан алганда дагы эгерде Манас атабыздын жанагындай күчтүү душманы күчтүү болгон үчүн Манас атабыздын дагы ошолорго бая сокку берип атып, анан ошол бежиндерге чейин барып, бирок Кытайдын даңзасында Манас келип баягы такка отурат, башкарат деген жанагы сүрөттөрүн мынакей нерсе жазылган деп атпайбы? Анан бул сүрөттөрдөгү бул эпостогу сюжет мындайча алганда, туурабы? Талант. Эпосто бар да. Анан ушул нерсени Кытайдын
баягы император атайын сыздырып, анан бүгүнкү күндө ошол сүрөттүн бүгүнкү күнгө чейин сакталып аткандыгы чыны менен эле бул чоң табылга, бул Манас атабыздын тарыхый инсан болгондугунун дагы бир баягы айныгыс далилдеринин Жана тартылып келген сүрөт бар эмес беле? Тартылып жок бул эмес, жанагы тартылып келген. Мынакей агай. Кетияктан первичный тартылып келген сүрөт. Первичный тартылган сүрөттөрдө мынакей ача калпак кийип турат. Мына калпак кийип турбайбы? Ача калпак кийип турат. Мына. Бул жерде мынакей аскердик зоотуларды кийип, зоот кийген немеси. Анан могу сүрөт дагы бир жолу телекөрүүчүлөргө да көрсөтүп коелу. Мына могу сүрөттө берки өзүнүн жолдошторунан, аскеринен чоң алып денелүү адамдын сүрөтү да. Анан ошол сүрөттү момундай кылып туруп үстүнөн бастырып боеп эме кылдым. Анан бул дагы ошол Манас атабыздын тарыхый инсан болгондугунун бирден бир далили катары айтсак болот. Анан бизде баягы өзүбүздүн кыргыз айтса кыргыз көп ишене бербейт да. Анан ошол себептен мен ошол жанагы Кытайдагы окумуштуу Жаң Юнхай деген Манас изилдеген профессор бар экен. Ал киши менен аңгемелешип, анан ал киши ошол Кытай окумуштууларынын ичинен Манас тарыхта орду бар адам. Бул киши жашап өткөн. Ошо бейжиндердин баарына барган деп анан бул Жүсүп Мамайдын вариантындагы Манастын кытайча котормосун окуган экен. Анан изилдеп, себеби муну изилдеп калган себеби бул Жаң Юнхайдын өмүрлүк жары, зайыбы дейбизби, аялы Шаң Шижиң деген айым 1982 жылдан 87 жылга чейин 5 жыл аралыгында ошо Жүсүп Мамайдын Манас Семетей Сейтек гененимин 4 бөлүгүн Кытай тилине которгон экен. Ошол кол жазмаларын көрсөтүп. Анан бул Жаң Юнхай өзү дагы кыргыз тил факультетин бүткөн экен. Пекин университетинин 57 жылы кирип окууга 60 жылдары бүткөн экен да. Кыргызча айтсаң түшүнөт экен. Бирок бүгүнкү күндө сүйлөй албайт экен да. Бирок менин берген суроолорумду илгиртпей түшүнүп, ошолорго жоопторду берип эметип атканына бүгүнкү күндө 78-ine барып калган аксакал киши экен. Анан ошол Кытайдын окумуштуусу ал мына могу эпоста айтылган могу жерлерди барып көр. Муногу жерлерди көр деп ошол киши айтып берди да. Ушу Манаска байланышкан жерлер деп. Ал чыны менен эле дагы бир айта кетчү нерсе, Манас эпосунда Алмамбет сыргак менен чалганга барып, кийин артынан Чубак ата менен Манас аталар жетип барып, анан Беш баатыр тал чоку деп бир тоодун башына чыгып алып, анан Беш бейжинге дүрбү салат да. Шуну окуп атканда мен өзүм ошо ойлочумун да. Ушул жерде апыртып коюптур. Эми бир чокуга туруп алып, анан кийин Беш шаарды, Беш бейжинди кантип дүрбү менен көрүүгө болот деп ойлогом да. Анан көрсө ошол жерде жанагы Чоң Инген тоосу деген тоо бар экен. Бул Кытайды түндүгү менен түштүгүн кошкон, бириктирген тоо. 1,5 километр экен узундугучу тоонун. Ал эми эң эле бийик жери бул Орто Бейжиндин жанында 1962 метр экен тал чокусу. Ошол тоонун башына чыкканда Орто Бейжин түбүндө турат. Чоң Бейжин, Пекин бүгүнкү күндөгү. Датун шаары, Линхуанфу шаары, Линхуанфу түп Бейжин. Анан кийин Леояң шаары, чет Бейжин. Бардыгы ошол алаканга салгандай көрүнөт экен да. Анан ушул нерсени манасчыларыбыз дагы бекеринен эле аларды апыртып коюптур, кичине коостоп коюптур деп ойлоп жүрүптүрмүн деп өзүм да уялып калдым да. Ошону өз көз менен көргөндөн кийин. Жиргөлгө тушукта, кең Кырымдын оюнда, Кара деңиз боюнда, орголорго 2010 жылы мен Алматыга бир семинарга барып калдым. Анан ошол жерде бир Казакстандык Дунган улутундагы бир профессор эжеке аны айтып калды, таанышып калсак. Темирбек,
силер Манасты тиги жомок дейт турбайсыңарбы? О, жомок дейбиз. Десем, ай, мен Пекинде бир таанышым бар дейт профессор. Ал тарыхый адам болгон го деп айтты. Кыргыздар өздөрү да ишенбейт экен. Дейт. Анан эжек ошонун эмесин бериңизчи мага данныйын. Деп анан мен өзүм эле чогуу барайын деп анан ошол эжеке менен барып Пекинге. Анан Хужинхуа менен тааныштырганда. Тааныштырып, анан 2010-жылдан бери ал киши менен бир 5-6 жолу жолуктум. Анан баягы Советтер Союзу менен Кытайдын ортосундагы мамиле жакшы болуп турганда, өзгөчө Мао Цзэдун менен Сталиндин ортосундагы мамиле жакшы болуп отурганда, бизде Манастагы Кытай деген сөздөрдүн баарын алмаштырышып, калмак, манжу, анан дагы башка сөздөргө алмаштырган окшойт да. Анан ошол Хужинхуа биринчи жолу айтканда, ал деле Манас биякта согушкан эмес, тияка эле согушкан, ал Бейжиңге келген эмес деп атканда, анан былтыр барганда, былтыр Хужинхуа менен жолугуп, аябай көпкө чейин баарлаштык да. Анан ал киши эфирге дагы айтып берди да. Мен 60-жылдары эле жазгам дейт, бирок силердин окумуштууларыңар кабыл албай койгон дейт. Ай, Манас келген 5 Бейжин аякта эмес, биякта. Могу Линхуангфу, Датунгпу, Леояңпу, Нанжиңпу, Нинчиңпу деп айткан элем деди да. Мен муну жаздырып келип биздин телекөрүүчүлөргө дагы көрсөттүм. Анан мындай алганда чыны менен эле бүгүнкү күндө Кытайдын даңзасында, Кытайдын жанагы архивинде бул Манас атабызга байланышкандагы материалдар көп эле болуш керек да. Булар бир себептер менен чыгарбай келген. Балким көрсөңүздөр керек, Манасты изилдеген дагы бир профессор айым бар. Лаңйың деген. Кытайда, Пекинде турат. Бүгүнкү күндө ал киши дагы 70-тен ашып калган куракта 40 жылдан бери ушу Манасты изилдеп келген эжеке да. Анан ал киши менен интервью алганда мен сурадым. Лаңйың айым, мынакей сиз Манастын бир эле сиздерден чыккан Эшмат менен Жусуп Мамайдын варианты эмес, башка биздин кошмо вариантты дагы, Саякбайдын, Сагынбайдын варианттарын дагы тааныштыгыңыз бар экен. Варианттардын бардыгында тең айтылат. Манас төрөлгөнгө чейин бичик китепте жазуу болгондуктан кыргыздын жанагы боюнда бар аялдарды, кошкат аялдардын курсагын жаргандыгы айтылат. Ушул нерсени сиз архивтерде көп иштейт экенсиз, ушул нерсени жолуктура алдыңызбы деген суроо бердим да. Анан Лаңйың айым айтты. 40 жыл мурда дейт, мен буга далилдерди тапкам дейт. 40 жыл мурда тапкам дейт да. Демек, ал кишинин эми жазган макалалары, китептери негизинен ханзу тилинде чыкканда. Биздин ага колубуз жеткен эмес. Эми Кудайга шүгүр, мына бүгүнкү күндө сиздердин университетте дагы, улуттук университетте дагы БГУда дагы бир топ жерде Кытай тилинен адистер даярдалып атпайбы? Конфуций борборунда, Кытай факультетинде даярдалып атат. Мен ойлойм, эми мезгил жетти болуш керек. Биздин эми бүгүнкү күндөгү жаш улан кыздарыбыз Кытай тилин билгенден кийин ошол окумуштуулардын жазган китептерин кыргыз тилине которсо, балким ошол нерселерди табат белек деген ойда. Дагы бир далил катары Адыл Жуматурду деген профессор бар, Пекин Улуттар Академиясынын сектор башчысы болуп иштейт, өзү какшаалдык кыргыз жигит. Анан ушул жигиттин Манас деп уран чакырып деген китеби чыккан да. Анан ошол китебин окуп отурсам, бир далилди жазыптыр, 1850 аялдын курсагы жарылган деп. Мен ушул Адылдан дагы ушул маалыматты кайдан алдың эле деп сурайын деп жүрөм. Себеби бул дагы конкреттүү цифр айтылып атат да. Жана Манас төрөлөт деп, анан кошкат аялдардын 1850 аялдын курсагы жарылган деген маалымат жүрөт да. Демек, ал окумуштуудагы бир Кытайдын балким жазмаларынан бир жерден алып жазса керек деген ой келип атат да. Демек ошо элдин башын кошуп, ошо көп сандаган кытайларга каршы
согуша турган, алар талкалай турган кыргыз туулуп карышы мүмкүн деп ушу изилдеп жүрүшкөн да. Чын-чынына келгенде. Жанагы 1800 аялдын ишин жарып, ошонун ичинде эркек болсо, ушулардын баарын жок кылгандыгы, анан кийин тиги Манас бойуна ütүп калган учурда ошону жаап жашырып, өзүнчө бакканы, анан кийин туулганда дагы жанагы атын коюп, ошонун өзүнчө кылганы, мунун баары тең тарыхый факт болуп атпайбы? Ооба. Демек бүгүнкү күн бир эсептен жанагы бүгүнкү Кытайдагы кыргыз тилин билип, кыргыздын окумуштуулары ушунча нааразы болгон сөз менен айтып бердим. Менимче Кыргызстанда жарыяланган болуш керек эле. Бир чекитти таап ошону чукулап эле кыргыздар андан аркы изилдеген билишпейт деген сөз бар. Жанагы окудуң беле? Окугам ага. Көрдүңбү? Демек, бул өзү Манастын накта кыргыз элинин башын кошуп, ошо тиги көп сандаган башка элдерди баш ийдирип, кыргыздын зоболосун көтөргөн нагыз баатыр чыны менен туулган экен, чыны менен болгон экен, чыны менен ошончолук жазуулар болуп атат да. Жүргөлгөн тушукта, кең Кырымдын оюнда, Кара деңиз боюнда, орголорго Анан ушул жерде таланталы Жарманастын окуясына токтоло кетсеңиз. Себеби бул дагы ушул акыркы азыр айтылып аткан сөздөргө кандайдыр бир толуктоо деп эсептейм да. Себеби Манас деген ат бир эле Манас атабыз эмес, көп эле аталарга коюлса керек. Бүгүн деле биздин замандаштарыбыздын бир тобунун аты Манас деген атты алып жүрүшөт да. Анан ошондой эле тиги Жарманас, анан Билериктин окуясы буларды жанагы аркасындагы жалына, анан дагы бир мөөрлөрүнө карап туруп колго түшүрүп кеткен балдар көп эле болгон да. Ушуларга жөнүндө айтып берсеңиз. Эми өзгөчө бул жагынан алганда Манас деген сөздүн өзүнө да бир кайрылып кетиш керек да. Бизде ман деген сөздүн мындай бир бөлүкчөсү катары, негизги сөздүн бөлүкчөсү катары же мүчөсү катары колдонулган сөздөрүбүз абдан көп. Мисалы таанышман, акылман, иштерман дейбиз да. Бул ман деген өзү адамды түшүндүрөт. Мисалы акылман болсо, демек акылга ээ адам. Мына ошол ман деген сөздү биз өз алдынча алсак, эч кандай маанини бербейт дагы. Ага негизги уңгу сөз улаганда бир маанини туюндурат. Ошол себептен мисалы Манас деген сөз дагы ошол байыркы гот тилинде Манас деген сөз эң мыкты чебер адам дегенди билдирет. Орусча айтканда супер человек дейт да. Ман анан ас. Мисалы немис тилинде деле ошондой. Ман ас. Мыкты, кыйын адам же болбосо эң алгачкы адам дегенди түшүндүрөт. Ошондон улам бул Манас деген сөз бул кыргызга эле таандык эмес. Кыргызга эле таандык сөз эмес, кыргызга эле таандык ысым эмес дегенди түшүндүрөт болуш керек. Түшүнүк. Эгерде Манас учурунда ошондой бир төрөлөр алында чоң коркунучка дуушар болсо, эгерде ал Кытайдын бичигине чийилген болуп атса анын ысымы, ошол эле мезгилде Жарманасты туткундап Кытайлар зынданга барып ордуна салып атса чоң Бейжиңге, мунун баардыгы ошол бул түшүнүк, бул сөз кыргызга эле таандык эмес экендигин билдирет. Эми Жарманас маселесине келсек. Жарманас маселесине келсек, баарыбыз эле билебиз, бул ошол Манасты издеп жатып, ушул Анжиян өрөөнүндө Жарманас, Айкожонун уулу Жарманасты алып кетип, анан Манас деген ушул экен деп, туткундап зынданга орго салып коюп атат. Кийин Жарманас Манастын Саякбай Каралаевдин варианты боюнча жездеси болуп калып атат. Жок, тиги күйөө баласы болуп калып атат. Күйөө баласы болуп калып атат. Ооба, карылгашталып. Жапан эли деп айтат, Жаки эли деп айтат. Ушундай ар кандай варианттарда ар кандай айтылат. Ошол Жарманас өзү Жапан элин жердеп кетет экен, ошонун каны болот экен деп кээ бир варианттарда айтат. Ушу кийин Манас өзү Анжиянды толук ушул
жар манаска берет экен деп айтылат да. Бирок маселе анда эмес. Маселе ошол манас деген сөздүн манас ысымын алып жүргөн адамдын аркасынан куугун түшүү. Бул эмне үчүн ушул манас деген өтө маанилүү болгон. Бул жерде Мүмкүн ошо манас деген түшүнүккө же кубулушка же сөзгө ээ болгон, же ошол ысымды алып жүргөн адамды өзүнө алганда бир кандайдыр бир күчкө, касиетке ээ боло тургандай. ушул жерде бир айта кете турган нерсе, бул агай макаласы бар. Манас чексиз ойдун ченсиз күчү. Чексиз ойдун чепсиз күчү деген. Бул акылмандуулуктун туу чокусу деген мааниге келип атат. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы бүгүнкү убактыбыз соңуна келип калды. Биз ушул темадагы сөздү мындан ары дагы улантып кийинки берүүлөрдө берербиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биздин бүгүнкү студиябыздын коногу катары кыргыз эл мугалими, философия илимдеринин доктору Хусейин Исаевич агайыбызды, ошондой эле филология илимдеринин кандидаты, белгилүү манасчы, өзү дагы манас изилдөөчү Таланталы Бакчиевди чакырганбыз. Эми сөздүн акырында агай ушул кагазыңызды алып калыпсыз, бир маанилүү нерсени бизге айтып бересиз го деп ойлойм. Ушуга токтолсоңуз. Маанилүү нерсе биздин окумуштуулардын айткан жана жазган бир нерсеси бар. Бул өзү манас деген атка байланышкан. Манастын аты да, заты да ыйык. Теңирдин сыры, теңирдин ыры манаста камтылган. Кудайдын нуру чачылып, жерде зилзара жүрүп кеткен ушул. Ыйык манас тамга ушул. Алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн турат. Айың менен күнүңдүн нуру өзү турат. Асма менен жердин тирөөчү турат. Эки дүйнөнүн бир жалган шире эми элиң эсилиң манасынын бир өзү турат деп манас төрөлгөндө айтылган сөз экен. Ошондон келип алып туруп, ошентип эл башына күн түшсө эл тилеген эр келет, эр убайын эл көрөт деп мынакей биздин Айкөл манасыбыз жөнүндө айтылган эл ичиндеги сөз ушул. Жакшы сөз экен. Эл башына күн түшсө эрди тилек кылып, ошол эр келгенден кийин анын өзүрүн эл көрөт дейт мына деген жакшы сөздөр менен бүгүнкү сөзүбүздү жыйынтыктайлы. Таланталы, сиздин дагы айта турган. Мен ушуган эле улай, эрен элдин белеги дейт, эр найзанын желеги, эгемдин элге бергени дейт. Рахмат, сиздердин ушул бүгүнкү өтө маанилүү маек куруп бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Кудайым буйруса, кийинки теле берүүбүздө дагы ушул темабызды мындан ары улантып, дагы жаңы далилдер менен теле көрүүчүлөргө Айкөл Манас атабыздын чыныгы тарыхый инсан болгон, кыргыз мамлекетин түптөгөн адам болгондугун далилдөөгө аракеттенебиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.